Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров Курманбек Бакиевди алып келет экен деген элди дүрбөтүү канчалык деңгээлде негиздүү? Эмне үчүн мындай козутуулар анда мында соц тармактарда чыгып калып акыркы күндөрү күчөп жатат? Билгенимди илгери эле жазып койсомбу деп ойлонуп эле жүргөм. Бирок ансыз да шылтоо таппай отургандар азыркы ажобуздун супер фанаты, кошоматчысы мени. Мына бул фанат Бакиевди актап жатат демек. Жапаров Бакиевди алып келер үчүн деп ажобузду тытып эле кетишпесин деп унчукпай отурууга туура келген. Азырда жазбашым керек эле. А бирок чындык чыркырап жатсачы, элде кайсалап аралашып калган жалган түгүн маалыматтарга баштары маң болуп, кимге ишенерин билбей отурсачы. Анализим боюнча баары эле билип калды бул чындыкты. Болгону айткандан коркушат, жазгандан коркушат. Ооба, чындыкты билсе да билгиси келбегендердин, бир бетке эле түшүнгүсү келбегендердин каргап шилүүсүнөн коркушат экен. Чынында азыр Бакиев менен Жапаровдун кымындай да байланышы жок. Болгону Жапаров Бакиев бийлигинде бийлик бутагында болгон. Депутат, комиссар, жардамчы жана экөөнүн иш алып баруусу окшош. Ал тышкы саясатта баланстык кармоо, мамлекет көз карандысыз экономикага өсүш керек, инвесторлор менен кызматташуу керек. Бир эле Россияга байланып отуруу зарыл эмес деген иш алып баруу жана саясат. Ал эми экинчи жагдай Бакиев дагы, Жапаров дагы биздин бир боор энебизге жаккан эмес жана жакпайт дагы. Бакиев учурунда экономикада жакшы өсүү болгон. Төмөнкү сүрөттөрдө анализи турат. Бакиев да Россиядан башка дагы өлкөлөр менен кызматташкан. Кытай менен эң ири долбоорлорду 2010 жылы май айында ишке ашырмак экен план боюнча. Бир боор энебизге ал долбоор айрыкча жаккан эмес эле. Ошол себептен 6 ай мурун катуу даярдык көрүп, апрель айында Бакиев бийлигин көтөрүп чапкан экен. Кайран гана карапайым эл. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен Ак падышанын оюнчугу болуп, куру ушакка ишенип, куру жалаага ишенип, бейчеки канын төгүштү жандарын беришти. Жак деди 0,80 свет кымбаттады жана 0,60 тыйын телефон байланышы кууратты болгону ушул жалаа эле. Албетте карапайым элге күнүмдүк жашоосунун чыгымы маанилүү. Тышкы саясат менен келечектин экономикасы элди кызыктырбайт дечи. Аны тиги жексурлар билет да, ошол майда барат шылтоолор менен элди көтөрүп чыгышкан. Эскертүү, бирок телефон байланышы үчүн 60 тыйын чынында аша чапкандык болчу. Ал эми Бакиевдин калган жүргүзгөн саясаты, экономикалык көрсөткүчү, багыты эң сонун эле болгон экен. Алдандык, Бакиев кет деп аянтка чогулуп алып, биз эмес Бакиев өзү билбей калган тымызын алдын ала Ак падыша жөнөткөндөрдүн огуна учтук, кан төктүк. Бакиев ошко качты, чындыкты айтып берди. Бирок туш-туштан кыскан тышкы күчтөрдүн кысымы менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Чындыкты билген ош эли мына көтөрүлөбүз деп турганда, элди алаксытыш үчүн жана дагы ар дайым чек аранын айынан чуулгандуу түштүк тарапты уйгурларга өткөрүп автоном статусун берүү үчүн Лондондогу уйгурлар уюмунун жардамы менен ош коогалаңын баштап жиберишти. Дагы алдандык, дагы да кырылып жаттык. Тигилер болсо мамлекетти тоноо менен алек болуп жатты. Жыйынтыгында Бакиев өлкөнү тоноп, жаш балдарды атып кетти дешип, баарын Бакиевке шылташты. А Бакиев өлкөдөн паштишто жылаңач эле чыгып кетиптир. Бирок ал эң ири долбоорду биздин мамлекетке курула турган Россия жан алгычындай корккон бир нече миллиарддык долбоорду өзү менен кошо алып кетти. Ал долбоорду Белоруссияга алып барып берди. Белоруссиянын экономикасы өстү. Лукашенко Бакиевке ыраазы болуп резиденциясынын жанынан жер берди. Мага жакын жанымда жаша деп. А биз шоордуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн колуна өттүк. Эл итке минген боюнча калды. Баягы 80 деген свет баасы 1,5 сом болду. Кымбатчылык 2-3 эсе өстү. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир айдын ичинде долларлуу миллионерлер болуп чыга келишти. Ак падыша болсо бизге өзүнүн сүймөнчүгү Атамбаевди президент кылып шайлап берди. 10 жыл бою бизди Атамбаевдин колу менен каалагандай калчады. Билим илимди умышленно талкалады. Бийликке шопурлар келди, бийликке бизнесмендер келди. Тышкы карыз 5 эсе өстү, ички карыз андан аша чаап өстү. Ар кайсы уюмдар өлкөгө кирип, элдин аң сезимин талкалоо үчүн активдүү кирип башташты. Эч кимиси маани берген жок. Атамбаев болсо Бакиев баштап кеткен долбоорлорго лента кесип, мен жасадым, мен курдум деп мактана берди.
эл алданып жаттык. Чынында 10 жыл бою мамлекет тонолууда гана болду. Ак падышага Кыргызстандын бул абалы абдан ыңгайлуу эле. Негизи эле ак падышага эле эмес, бардык тышкы күчтөргө биздин мамлекеттин гүлдөп өсүүсү керек эмес эле. Мына эми Кудайымдын боору ооруду белем, дагы да бийлик башына иштей турган Кыргыз үчүн, өлкө үчүн жанын берген ажоо Садыр Жапаров келип олтурат. Эми дагы да бул ажообуз бир боор элибизге жана убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен алардын жан жоокор жактоочуларына жакпай турат. Куру жала, куру бет тырмоо болор. Элди алдоо, көкүтүү, митингке үндөө, элди көтөрүү үгүттөрү күч алгандан күч алууда. Ал Тургай бир боор энебиз тээжиктердин жардамы менен жазында Баткен жаңжалында чыгарып көрдү. Кудайга шүгүр, ажообуз акылман экен, ишке ашкан жок. Эми болсо ичибиздеги ийри жыландардын жардамы менен өлкөдөгү саясий абалды курчутуп, кымбатчылык менен кысып элдин бийликке болгон нааразычылыгын күчөтүүдө. Садыр Жапаровго ишенип, бул тирешке чыдап беребизби? Же дагы да алданып, мамлекетибизди шылуундарга карматып беребизби? Эми аны дагы эл чечет. Мен жомокчу эмесмин, мен болгону элдин теңинен көбү билген маалыматты болгонун болгондой тизмектеп жаздым. Бийлик азыр элдин колунда, келечек азыр элдин колунда. Багыбыз менен ырысыбыз мүмкүнчүлүгүбүздү ыргыта теппейле. Бек бололу. Бактыгүл Иманбек кызы. Феликс Кулов Мелис Мырзахматовдун партиясына бирикти. Маалыматка караганда, намыс жана тартип коалиция түзүлдү. Анын курамында ар намыстан Феликс Кулов, Улуттар биримдигинен Мелис Мырзахматов, Элдик демократиялык партиясынан Артур Медетбеков жана коомдук уюмдар бар. Коалиция шайлоого Улуттар биримдиги партиясынын атынан барат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катышуу үчүн 73 партия катталган. Бирок бүгүн Аалам саясий партиясы ага чейин дагы бир партия шайлоого катышуудан баш тарткан. Булак Уа чекиткейи. Токтогазиев: биз октябрь окуяларынын чыныгы идеясын уттуруу ийдик. 5-октябрда 2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон элдик толкундоого 1 жыл толду. Бул 1 жыл аралыгында өлкөдө кандай өзгөрүүлөр орун алды деген сыңары суроолор коомдо байма-бай берилүүдө. Ал эми октябрь ыңкылабынын катышуучусу Тилек Токтогазиевдин айтымында мыйзамсыздыкка каршы чыккан эл мүдөөсүнө жеткен жок. Ал белгилегендей, октябрдагы окуялардын чыныгы идеясы ишке ашкан жок. Тилекке каршы өлкөбүздө 3-чү ирет революция болду, бирок көп өзгөрүү болгон жок. Бирок ошол кезде үмүт бар эле. Биз жаштар чогулуп аянтка чоң үмүт менен барганбыз. Люстрация кылабыз деген идея менен чыкканбыз. Ошол учурда бир топ жаштар келип: Тилек, мына көптөгөн иштер жасалып жатат. Силер муну алдырып ийбегиле, уурдатып албагыла, башкалар колдонуп кетпесин деп айткан болчу. Мен азыр ошол жаштардан кечирим сурап кетмекчимин. Биз люстрация болсун деген идеябызды, октябрь окуяларынын чыныгы идеясын уттуруу ийдик, дейт Тилек Токтогазиев. Булак Говори Чекит ТВ. УКМКнын Альфа бөлүгүнүн 12 аскери Кара Кечени кайтарууга барды. Мындай аракеттер күз-кыш мезгилинде кендеги коопсуздукту камсыздоо максатында көрүлүп жатканы белгиленди. УКМКнын Альфа атайын даярдыктагы бөлүгүнүн 12 аскери Кара Кече көмүр кенин кайтарууга барды. Бул туурасында Кыргыз көмүр ишканасынын директору Мирлан Жакыпов биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында, мындай аракеттер күз-кыш мезгилинде кендеги коопсуздукту камсыздоо максатында жасалууда. УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич бизге Альфанын командасынан 12 адам бөлүп берди. Алар курал жарагы менен барып, өзүбүздүн 20 адамдан турган коопсуздук кызматкерлерине кошулуп, кенди кайтарып жатышат, деди Жакыпов. Мындан сырткары ал Кара Кеченин ичиндеги ишканалардын бирине ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлерин тартуу макулдашылганын кошумчалады. Булак Спутник чекиткейи. Айсылуу Тыныбекова 2-чи ирет дүйнө чемпиону болду. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө биринчилигинин финалында ал америкалык Кайла Колин Киоко Миракл менен күрөшүп, аны 7-0 эсебинде жеңип алды. Айсылуу Тыныбекова буга чейин 2019 жылы Нур Султанда өткөн биринчиликте дүйнө чемпиону болгон. Азырынча Кыргызстандан күрөш боюнча балбандар арасында Тыныбекова гана дүйнө чемпиону боло алган. Эскерте кетсек, Айсылуу Тыныбекова килем үстүндө 4-октябрда чыккан.
Финалдагы биринчи беттешинде япониялык Нонака Озакини, андан кийин чейрек финалда Вероника Иванованы жеңип, жарым финалга өткөн. Жарым финалда ал украиналык Илона Прокопьевникту уткан. Булак Марал ФМ Чикиткейжи.